Эр чекишпей бекишпейт, тил жарасы бүтпейт, кылыч жарасы бүтөт дейт элебиз. Бирок айрым иштерди башкача жоргандарда болууда. Алтынбек Сулаймановдун үстүнөн сур булут айланууда. Ага эмне себеп? Алдыдагы сюжет. Душка Кайманатовар жогорку кеңеш депутаты Дүйшөн Төрөкуловдун камакка алынышы саясий чөйрөдө түрдүү сөздөр жүрүүдө. Жарым пааша Камчыбек Ташиев башкарган УКМКнын официалдуу версиясы боюнча Душка коррупцияга, рейдерлик жана көз боюмчулукка шектелүүдө. Ал эми тар чөйрөдө башка жагдайлардагы айтылууда. Спортсмен Дүйшөн Төрөкулов депутат. Спортчулугунан тышкары Бирбол партиясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун жигити катары белгилүү. Душка кармалганга чейин жарым пааша Ташиев Бирболдун дагы бир депутаты Исхак Пирматовду 8 жыл мурунку иши үчүн кустуруп жатканын айткан. Пирматов менен Сулайманов 4-октябрдагы шайлоодо эки башка партия аркылуу барган менен чогуу бизнестер бар, тамырлаштар. Бирболдун башына айланган сур булутту айрымдар 9 жыл мурунку Ак үйдөгү тумшук жарыш менен дагы байланыштырышууда. Анда депутат Алтынбек Сулайманов шайланган президент Садыр Жапаров менен УКМКда отурган Камчыбек Ташиевди кызыл ала кылган эле. Челише кеткен 3 депутатты анда чепкен жабып жараштырмыш болушкан. Бирок чепкен жапкан жарашуу жүрөктөгү жараны даарылай алган эмеспи дегендер дагы бар. Анын үстүнө УКМК төрагасы жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага кылмыш иши козголгонун айтып, ормон опуза кылууда. Гүлбара Калиева 2015 жылы Камчыбек Ташиевдин депутаттык жолун тоскон чечим чыгарган экен. Муну айрымдар эски кекти алуу деп баалагандар дагы болду. Калиеванын иши Дүйшөн Төрөкуловдун кармалышы Бирболдогу бир топ үлкөндөрдү кабатыр кылып, 9 жыл мурунку кочкор сүзүштү улам-улам эстетип жаткан эмеш.